Саламатсызбы, Азамат Капарович. Биз сизди журналисттер жана коомчулук министр катары таанып билебиз. Бирок бүгүнкү маекте сиздин туулуп өскөн жериңизден баштап азыркы министрлик кызматка келишиңизге чейинки аралыкта сүйлөшөлүк дедик. Жашооңуз деги эле жеке жашооңуз. Анан алгачкы суроом мындай болсун. Төрөлүп өскөн жериңиз жөнүндө, ата-энеңиз, бир тууганыңыз, үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз бизге. Саламатсыздарбы. Абдан кубанычтабыз сиздердин келип ушинтип алып атканыңыздарга. Туулуп, төрөлүп өскөн жерим Талас областы, Бакайты району. Бакайты районунун борбору, Бакайты деген борбор. Бул мурда баягы немецтер абдан көп келип жашап, Советтер Союзу учурунда атайын Германиядан көчүрүлгөн немистер бар эле, ошолор негизги келип отурукташкан жери болгон. Анан бизде ошол көбүнчөсү немистердин үйлөрү бар эле да. Анан 90-жылдары алар өзүнүн жерине көчүп кетишкен. Ошодон кийин көбүнчөсү кыргыздар келип ошол үйлөрдү алышып, анан биздин туулуп өскөн жерибизде баардыгы окшош үйлөр да. Демек немистердин үйүндө төрөлүп, немистердин үйүндө төрөлүп ошол жерде чоңойгонбуз. Анан кийин ичинин баардыгы механизмдери, кээ бир технологиялары абдан мындай ойлонуп жасалган үйлөр эле да. Ошол мен туулуп өскөн жерлерден бир 6-класста көчүп кеттик. 6-класста көчүп кетип, анан ал жакка кайрылып келген жокпуз. Ошондуктан азыр башка бир адамдардын колунда. Бирок туулуп өскөн жер ар дайым кайсыл үйдө жашабасаң да, бүгүнкү күндө кайсыл жерде болбосоң дагы эң жылуу, эң жагымдуу, эң сүйкүмдүү жер ошол жер болуп эсептелет. Менин жүрөгүмдө ошол жерден өткөн мындай жылуу там жок. Жылуу жер жок. Анткени ошол жерде жашаган классташтарыбыз, ошол жерде жашаган коңшуларыбыз азыркыга чейин кайсыл жерде көрбөсөк дагы абдан жылуу элестетилет да. Анткени эң мындай таза күндөр ошол жерде өттү да. Анан ата-энем баягы докторлор, апам больницада иштечү, дарыканада, ооруканада. Атам мал доктору, көбүнчө ошол малдар менен алек болуп, анан малдын негизги касиетин, малдын мындай ички жан дүйнөсүн, анан кайсыл малга караганда жакшыраак, кайсыл булуйдун породалары, мисалы иттердин породаларын ошолорду жакшы түшүнгөн инсан эле. Инсан анан үйдө мындай малдын эң жакшы породалары, эң жакшы түрлөрү бар эле да ошол учурларда. Азыр деле барбы? Азыр эми малчылык менен алек болгон жок. Ошол 6-7 класста апам бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Өтүп кеткенде атам уже башка шаарга кетип, үй бүлөсүн куруп, анан ошол учурларда башка бир иштермен менен алек болуп жүрдү. Ал эми биз болсо мен жеке ошол Таласта калып, ал жерде. Сиз ал жакта чоң ата, чоң апаңыз менен калдыңызбы? Кимдин колунда калдыңыз? Тайыне, тайтабыздын колубузда калдык. Мен бир тууганым бар. Бир тууганым бул жерде Бишкек шаарында Суворов атындагы аскер мектеби бар. Ошол жакка тапшырып, ошол жакка кетти. Мен болсо Талас жергесинде Манас атындагы интернат лицей бар. Ал жерде жатып окучук. Ошол жерде 11-класска чейин окудум. Анан эми мен кичинекей кезимди мындай көп элесте калган көп окуялар азыркы учурда жок. Бирок мындай шоктук кылган учурларым абдан аз. Көбүнчөсү 5ке окудум. Лицейге чейин, интернат лицейине чейин эми жакшы мындай билимге көп көңүл бере алган жокмун. Анткени бай айыл жергесинде көп балдар арасында көбүн эсе уюштуруучулук маселеси менде эле. Мисалы бир активдүү окуучулардан болчу турбайсызбы? Байрам келип кала турган болсо, же болбосо бир ишти уюштуруучулугунда мен жөндөмдөрүм бар эле да. Балдардын башын кошо коюп, же болбосо классташтардын башын бир жерге чогулта коюп, бир иштерди кылганды, процесстерди бир баардыгын башын бириктирип, жыйынтыкка чыкканга чейин жасаганды билчүмүн.
бирок бир мисалы физиканы же математиканы терең окуп кирип бир кызыккан 8 класска чейин кызыгуум болгон жок. 8 класста лицейге келгенде информатика менен кызыктым. Биринчи жолу ошол жерде программирование менен кызыгып, 9 класста ошол информатика боюнча олимпиадага катышып, областтык олимпиаданы жеңип, республикалык олимпиадада 3-орунга чейин жетишкен. Бирок эми кантип болбосун? Шоктук болду. Кандай бир өзгөчө бир кызыктуу эсте каларлык окуяңыздан айтып берсеңиз мектептеги алгачкы сүйүү дегендей бир сонун кызыктуу окуялар болот го? Эми мектепте болгон, интернатта болгон бирки окуяны мен ар дайым айтып жүрөм, ошолор жөнүндө эстесем болот. Биз 8 класста мен интернат лицейге келдим да. Ал жер баягы түрк лицейлерден айырмаланып, бүтүндөй мамлекеттин каржысында турган лицей интернат эле да. Анан жатаканабыз ушундай чоң бир жатакана, ал жерде бир 30га жакын бала жатабыз. Баягы 2 кабаттык керебеттер, биринчи кабатта, экинчи кабатта. Анан күнүнө эртең менен саат 6:30 турабыз. Анан күнүнө эртең менен 6:30 туруп, анан зарядка жасайбыз. Баягы көнүгүүлөр жасайбыз. Андан кийин жуунабыз. Жуунганда дагы лицейдин ичинде суу чыкпайт. Лицейден ылдыйраак талас суусу бар. Музак суу. Музак суу. Ошол талас суусуна күнүнө түштө барабыз. Анан ар бир балага мындай баягы фляг деп койчук. Ооба. Атайын суу ташуучу. Кичиреге бир 10 литрлик болуш керек. Ошол флягты алып, эки бала сууга барабыз. Анан суудан сузуп алабыз дагы, талас суусуна сузуп алабыз. Ал дагы фильтрленген эмес, эч эмес, баягы тазалоодон өткөн эмес, ошону алып эле анан лицейге келебиз. Анан ага кошумча ар бир баланын өзүнүн мындай кичинекей баклажкасы бар. 2 литрлик баклажкасы бар. Ошого да суу алабыз. Ага эртең менен жуунабыз. Анан эртең менен ошол көнүгүүдөн кийин ар бири өзүнүн баклажкасын алып анан ошо менен жуунабыз. Демек 2 фляга суу 30 балага жетчү. Жок, ал флягты биз ашканага тапшырабыз. Анткени ашканада тамак кылат да. Тамак кылганга тапшырабыз. Ал эми баклажкадагы суу ал биздин жуунуучу суу. Өзүнчө дагы алчусуздар турат. Өзүнчө дагы алчубуз. Анан ал баклажка эми кышында аябай суук да, айыл жергеси, тоонун арасы. Аны баклажканы сөзүңүзгө аралашып, канча убакытта алыс эле лицейден талас суусуна чейин? Бир 20 минутта го. 20 минутта барып, анан 20 минутта 2 бала бири-бирибизге мынтип бир жагынан флягты кармасак, экинчи жагынан колубузду бири-бирибизге карматып, анан алып келебиз аны. Оор да. Анан ашканага тапшырабыз. Ар бир баланын күнүмдүк планы ошол да. Анан баклажкадагы сууну эшикке калтырып кое турган болсоң, кечинде тоңуп калышы мүмкүн, же суук болушу мүмкүн. Эшиктен жуунасың да. Кыш болсо дагы, жай болсо дагы эшиктен жуунасың да. Ошондуктан аны кечинде баягы кроватька жатканда ичибиз койнубуз калып алчык. Эртең кечин ысып калсын деп. Жанагы баклажкада сууну, Анан эртең менен ысып калат. Анан чыгабыз, эртең менен жуунабыз ошого. Анан күнүгө ошол лицейде окуган, интернатта окуган баланын эле эң чоң кыялы бул нан да. Бир 100 грамм кошумча нан болуп калса, ошол күн майрам ал бала үчүн. Ошон үчүн ошондой бир бюджет шарт жок эле. Анткени мамлекеттен берилип аткан ал убакта акчалар бюджетке тартыштыктарга байланыштуу татаал мезгил эле да. Ошондой бир шартта чоңойдук. Ошондой шартта чоңоюп, бирок ошол нерсе бизди абдан чийре алды. Ошол нерсе абдан бизди жашоо эмнекенин, жашоодо кандай абалдар болот экенин баардыгын үйрөттү да. Анан ошондой жүргөн мезгилдердин бирөөсүндө биз 8 класста лицейге келгенде бизге ошол лицейдин ачылышын тууралуу бир фильм көрсөттү, кино көрсөттү да. Ошол учурда биринчи президент Аскар Акаевич ошол лицейдин ачылышына келген экен. Анан келип, анан мындай бир жыйын өткөрүп атат. Мугалимдер, окуучулар отурат. Сиз дагы отурасыз алардын? Жок, ал жерде биз жокпуз. 91-жылы болуп атат бул иш. Биз 2005-жылы келдик. Ошол видеосун көрсөтөт. Видеосун көрсөтөт да. Мугалимдерди отургузуп, бардык жыйын өтүп атат. Анан кийин эң аягында баягы ручкасын алып, ошол лицейде бир лидер болгон бир балага тапшырып атат да.
мендей бол депчи. Ошол нерсе менин эсимде калды да, аябайчы ошол күндөрү. Анан мен дагы кыялымда кыялданып жүрдүм. Таасирлентип койду ошол бүйтүп, э? Мезгилде биз лицейге президент келе турган болсо, президент келип ошол бир ручкасын тапшырса, анан ошол мага тапшырса деп кыялдандым да, аябайчы. Ошол күндөрдү кээ бир учурларда эстеп коюп аттым да. Анан 10 класста жүргөндө бизде лицейде Акчалагай деген бир завучубуз бар болчу. Окуу боюнча баягы мүдүрдүн, директордун орун басары. Ошол Акчалагай менен аябай жакын элек. Анан Акчалагай бир күнү кечинде саат 9:00 окшойт, чакырып калды. Мугалимдер отурган бөлмөгө. Анан ошол жака кирип барсам, айтты, баягы жакшы бир костюмуң барбы деди да. Анан мен айттым, бизде бир эле костюм. Бир жылда бир эле жолу сатып алабыз, бир костюм. Ошону сентябрда жылдын аягына чейин. Бир эле костюм десем, анда ошол костюмуңду тазала. Эртең таласка Аскар Акаевич келаттыр. Талас боюнча 4 баланы тандап алыптыр. Президенттик стипендияга. Ошонун бирөөсү сен болдуң деди да. Анан ал жактан эми сүйүнүчүмдү көрсөткөн жокмун, бирок кубанычта чек жок, э? Комнатага келип, аябай балдар менен баягы эмоциябызды чыгарып атабыз, кыйкырып атабыз, ушундайга жеттик депчи. Анан сүйүнгөнмөн ошол костюмду алдым дагы, анан эшикке чыгып, Талас менен, Таластын борбору менен бизде лицей жайгашкан айыл ортосунда бир 30 километр да. Анан кечинде ал жерден эми машина жүрбөйт ал убакта. Абдан аз жүрөт да. Анан чыгып, баягы күтүүчү аялдамада турам. Анан кол булга калсам эч ким албайт. Анан бир ГАЗ-53 деген машина бар, билесиздер, чоң машина. Мындай жүк ташыйт да. Кум ташыйт, топурак ташыйт, жана башка. Ошондой машина токтоп калды. Анан чыксам, баягы айдоочусу бар экен, айдоочусу мен салып алды да, жүрүп Таласка баратам, ала кетем деди. Анан мен кубанып атам, аябай ичименчи. Кубанып баратам, анан жетпейт асти жака. Тияка жетпей атам, анан айдоочу айтты, эмне болду депчи, эмне эле күлүп атасың жанатан бери депчи. Анан ушундай дедим, ушундай иштен келатыптыр президент, мен эртең президенттен стипендия колдон алган жатам, мен ушуну кыялданчымын депчи. Анан ал киши бир-эки жерге токтоп, анан бир канча кишилерге айтып аны. Анан ошентип бир саат, бир жарым сааттын ичинде жеттик Таласка. Анан бардык, мен бир эжем үйүнө бардым. Эжем үйүнө барсам, как раз тайынем келип калыптыр ал жерге. Анан тайынеме айтсам, ушундай десем, аябай сүйүнүп алар дагы. Анан түнү менен бир 4кө чейин уктай алган жокмун. Улам сайын костюмду тазалайм, улам сайын тазалайм. Анан кийин 4тө уктап кетиптирмин, чарчаганымдан аябай. Анан эртең мен 8де ойгондум. Ойгонуп эле костюмду кийип, үйдөгүлөрдүн баардыгы уктап аткан экен. Анан чыгып кеттим. Бардым, Талас областынын өзүнүн администрациясы бар, администрацияда турган имарат бар. Ал жерге келсем, ошол аппарат президенттен деп бир эже тосуп алды да биздичи. Анан губернатордун бөлмөсүнө киргизип бизди үйрөттү. Кантип баш керек, кантип учрашыш керек, кантип алыш керек, эмнелерди айтыш керек да. Анан ошентип үйрөтүп, анан ал эжеке менен үйрөнгөн соң, анан бизди баягы Талас администрациясынын элдер чогулган залынын биринчи катарына отургузуп коюшту да. Анан абдан көп күттүк. Аябай аба ырайы дагы начарлап кетти. Анан келип калат, келбей калат деген маселе чыкты да. Анан бир аздан кийин келатат деди. Анан вертолет менен учуп келген экен ошол учурда. Анан келип, анан отурсак эле мындай сахнадан биз балдар менен, мен президенттик стипендия ала турган балдар менен сүйлөшүп отурсак эле баары тура калышты да. Анан мен эмне болуп кетти деп карасам эле уже алдыбызга келип отуруп калыптыр. Отурган келатыптыр да. Анан биз турдук. Анан Аскар Акаевич, губернатор, ал убакта Айдаралиев эле. Анан дагы бир киши болуп, экөө, үчөө отурду. Биз да отуруп калдык. Анан бир 2 сааттай сүйлөдү ал киши. 2 сааттай Кыргызстанда болуп аткан саясий окуялардын баардыгы боюнча айтты. Эми ал убакта эсимде жок эмне айтканын, анткени сүйүнүчтөн оюңуздун баары тигил жакта. Ойдун баары бизди качан чакырат деп атам. Анан эң аягында ошол стипендияга тапшырылат деп, анан чыктык. Фамилияңызды айтканда чыгып баратасыз ошол жакта. Ошону такыр билбейм да. Ошол убактан фамилия айтылгандан баштап мен унутуп калыптырмын баардыгын. Эмне болуп чыкканын эсимде эле бар. Учашканда колу абдан бир жумшак экен да. Анан колума тапшырды. 2400 сом алдык ошондочу.
2400 сом биз үчүн абдан чоң акча эле. Анткени мен жумасына бир 30 сомдой эле коротчумун да. Барып келген жол киребиз, анан дагы бир нерселерди алчык. 2400 сом деген бул бир жылына корото турган акчалар эле да. Мынчалык акча чоң акча болчу. Анан 1000 сомун алып барып тайнемдин колуна тапшырдым. Эгер апам болгондо апама бермекмин. Сиз апамдын ордунасыз деп, анан 1000 сом тапшырдым. 400 сомго бир тайнем айтты, өзүңө бир нерсе алып ал, чтобы ошо калгандай болсун деди да кийинчи. Анан барып атайын бир спорттук кийим сатып алдым. Анан калган 1000 сомуна ошо лицейге конфет, печенье жана башкаларын балдарын тияктуу күтүп атат да, элдин баары күтүп атат. Ошолордун баардыгына ошону алып, анан лицейге барып, анан кечинде бир 100гө жакын киши окуучу. Ошонун баардыгын биздин ашканабызга топтоп туруп, анан балдардын баардыгын таркап бердим да. Анан ошондогу алган дипломуңуз барбы азыркыга чейин? Үйдүн ичинде бар, ал убакта. Мүмкүн болсо көрөрмандарга да көрсөтүп, сүрөт менен. Мүмкүн. Анан ошондой бир кыялга орундалган да. 10 класста алган дедиңиз. 10 класста алгам. 11 класста дагы бир чоң окуя болду. Ошол Акчалагай деген агайыбыз бир күн айтып калды: "Замантай, баягы жакшы окуйсуң, коомдук иштерди көп аралашып жүрөсүң, келечекте ким болгуң келет" депчи. Эми көп учурларда чакырып алып, мугалимдер кээ бир учурларда сүйлөшчү да биз мененчи. Анткени мугалимдер биз менен жашачы лицейдин ичинде. Анан ким болгуң келет, кандай барасың, ага кантип даярданыш керек жана башка темаларда. Анан мен айттым, ушу келечекте мен бир дипломат болгум келет эле, эл аралык байланыштарда адис болгум келет, ошол жакта иштегенди каалайт элем деп. Десем, анан ошо мен унчукпай калды, ошо мен бүттү. Кийинчерээк бир ай өткөндөн кийин агай айтып калды: "Эртең бир канча кийимиңди алып ал, Бишкекке кетебиз" депчи. Анан ал убакта Бишкекке келбечик да биз. Баягы туугандарыбыздын үйүнө келчик. Бирок Бишкек биз үчүн бир Нью-Йорк болчу да. Бишкектеги имараттар, чоң жолдор, автомобилдер башкача. Аябай бир башкача эле да. Эртең менен Таластан мисалы эртең менен түндө чыкчу да автобус. Түндө чыксак бир 4-5терде келип түштүк да. 4-5терде мисалы кээ бир тазалоочу кишилерди көрүп алып, дүкөндөрдүн ачылып баштаганын көрүп алып таң калчык да. Анткени айыл жергесинде эртең менен 7ге чейин эч ким иштебейт да, эч ким көчөдө жок да. Анан эртең менен 4-тө 5те ушинтип жашоо башталса, аябай кызык чыкты ошол жашоого. Анан айтты, ушундай кетебиз депчи. Мен үчүн чоң жаңылык ал. Анан агайлар деле ошол убакта бир мүмкүн 3000 сомдун, 3500 сомдун тегерегинде алышчы. Экөөбүздүн Бишкекке барып келгенибиз мүмкүн бир 1500 сомдун кетчи да. Буну эмнеге айтып атам? Азыр мен окуяны айтып бүткөндөн кийин ошол агайдын салымын айтам да. Ошентип анан биз түндө чыгып кеттик. Автобус менен келдик, эртең менен таң атпай саат 4-төргө жакын Бишкекке келдик. Ошол убакта эстеп турсам, могул Дзержинский паркынын келип турдук да. Тияктан автовокзалдан баштап жөө басып келдик да. Отурабыз анан. Анан кечки бир 4кө чейин отурдук. Күн чыкты, элдер келип атат, мен билбейм кайка. Эмнеге 4кө чейин отурдуңуз? Жөнүндө отурабыз. Агай кайка барабыз десек, көрөбүз деп койду да. Анан бир 4-төрдө жүр деп, анан ошол Дзержинский көчөсүнүн үйүндө бир үйгө кирдик. Кирип анан чоң залына кирсек, бир канча кишилер отурат. Анан кирип эле, анан бир кишиси менен аябай жылуу учурашты да. Анан жылуу учурашып, анан башка дагы бир 3-4 киши бар экен. Анан мен айтты, мен силерге атайын Таластан бир жигитти алып келдим, тааныштырган деди да. Анан тааныштырды. Менин колум сынып, ошол убакта Шанхай кызматташтык уюмунун Иманалиев деген бизде чоң киши бар. Тышкы иштер министринин орун басары болгон киши. Ошол киши менен тааныштырды. Анан Кытай Республикасында ошол убакта элчиси болгон киши отуруптур. Тышкы иштер министринин ошол убакта орун басары болгон киши отуруптур. 3-4 киши да. Анан учаштым да, анан мени бара бер деп койду кийинки комнатагачы. Мен кетип калдым кийинки комнатага. Ошол үй ээсинин кожойкеси бар экен, ошол эжеке менен сүйлөшүп отурдук. Алар тамак жасашты, тамак берди. Алар эми кичине баягы достор чогулгандан кийин кичине отурушуп,
Анан түнкү кайра 12-лерге жакын, 11-лерге жакын агай чыгып, анан кеттик деди да. Анан кеттик деп. Сиз эчтеке түшүнбөй элесиз. Мен эчтеке түшүнбөй эле. Анан автобус менен кетип калдык кайра. Сураган жоксуз. Анан жолдон айтты да. Сен мага баягы күнү айтпадың беле, ушундай дипломат болом деп. Мен сагатайын Бишкекке алып келдим. Чыныгы дипломаттар менен учураштырып койгонго. Бул эсиңде калат сен деди да. Бул жөн гана учураштырып койгонго, коюп аларды көрсөтүп коеюн дедим да. Дипломаттар кандай болот. Сен колуң кыскан кишилер азыр дипломатиянын башында турган адамдар. Анан ушул адамдар менен учураштырып, анан ушул бир таасир алсын деп сен Алтайын алып кетип баратам деди да. Эми элестетсең, сен баягы агайдагы бизнесмен эмес, агайдын өзүнүн айлыгынан башка эч нерсеси жок. Лицейде жашайт биз менен. Анан ошого чоң бир балага бир шанс берейин, жолун ачайын, ошону көрсөтөйүн деп атайын алып кеткен ушундай мугалимдерибиз болгон да. Анан ошол окуя менин жашоомдо өмүр бою калды. Ошондой кадамдар менин жашоомо таасир этти да. Анан кийин мен ошол кишилер менен жолуктум. Бул жерде жүргөндө эми жумуш менен жолугуп. Студент болгондон кийинби же министрлик кызматка келгенде? Министрлик кызматка келгенден кийин, биринчи жолу министрлик кызматка келгенден кийин бир форумдарда чогулуп калдык да. Анан ошол Иманалиев агайдын жанына келип айттым. Билесизби, баягы билгери бир ушундай жаш баланы келип, бир агай сиз менен учураштырып кетти эле, ошол мен депчи. Анан айттым, мен эми баягы дипломат болгон жокмун. Мен өзүмдүн баягы келет кыялымдагы ишке мүмкүн бара алган жокмун. Бирок азыр мына ушул тармакта иштеп атам. Бирок бул дагы чоң дипломатия депчи. Маданият дагы бүгүнкү күндө чоң дипломатия. Маданият дагы дипломатиянын чоң бир инструменттеринин бирөөсү. Анан ушул багыт боюнча ушул баягы кызматка бүгүнкү күндө келдим деп ушундай айттым эле да. Жакшы, эмнеге кыялдарыңызды орундаткан жоксуз? Эми баягы балалык кездеги кыял мүмкүн кичине алмашат экен, баалуулуктар алмашат экен. Баягы мурда дипломат болууну кыялдансам, кийин ишкерликке көбүнчө кыялдандым. Анан мамлекеттик кызматты кыялдандым. Бирок мамлекеттик кызмат менин кыялымдан эч убакта кеткен эмес. Дипломатиялык, ишкердик багыттар улам келип кетти. Бирок мамлекетке кызмат кылуу, коомдук иштер менен алек болуу, коомго бир пайда келтирүү менин ар дайым кыялымда эле. Ошондуктан ошол кыял менен азыркыга чейин жүрүп атам. 2018-жылы биз Манас лицейин бүтүрүп, анан бул ал убакта ОРТ жанагы жалпы республикалык тест кирип калган. Ал жерден жакшы бир балл алып, бир канча балл алдыңыз эле? 188 балл алып, анан бир канча жогорку окуу жайына тапшырып, ошонун ичинде Манас Түрк университетине тапшырып, анан менеджмент, управление деген, башкаруу деген бөлүмүнө тапшырып, ал жерди жакшы бир балл менен өтүп, анан ошону тандап алгам. Мен үчүн оңой болду, анткени бир чети Кыргыз-Түркманстан университетинин жатакана бар эле. Бишкекке келгенден кийин эми бирөөнүн үйүндө жүрүш да кыйын да, чындыгында. Биздин туугандар бар, бирок туугандардын үйүнө бардык эле айтты, биздикине кел деп. Бирок жатакана мен үчүн дагы жакшыраак эле, анткени окуу мүмкүнчүлүгү бар, балдар менен жашоо мүмкүнчүлүгү бар. Манас Түрк университети жакшы шарттарды түзүп берген, ошолукта стипендия ала турган болсоң, тамак ашыңда акысыз. Стипендия менен жапканга мүмкүнчүлүк бар эле да. Жатакананы да жаап койгонго мүмкүнчүлүк бар эле. Ошондуктан стипендия алып окудук. Башкаруучулук. Ал жерде дагы коомдук уюмдарга аралашып, коомдук иштерге аралашып, сайт деген бар эле бизде. Баягы студенттер ишкерликте дегенчи. Ал жерде ошол ишкерлик боюнча бир канча долбоорлорду ишке ашырганга аракет жасап, ушундай маселелер менен алек болуп жүрдүк да. Жаңылыктар сайтынан дагы окуп калдым. Ошол министрлик кызматка келгенден кийин деле дагы деле ошол жеке ишкерлик деп калбадыңызбы? Ошол жакта дагы деле директор экен депчи. Анан кийин ошол студент болгондон кийин, окуу жайды аяктагандан кийин дароо эле ишкерликке аралашкан окшойсуз деп ойлоп калдым да. Студент болуп жүргөндө ишкерликке аралаштым. Эмнеден баштадыңыз эле? Алгачкы жумушуңуз кандай болду эле? Алгачкы жумуштарда эми ар кандай мындай кичине акча табуу жумуштары менен алек болуп жүрдүк. Кайсыл жумуштар? Эң биринчи мен баягы ошол
10 класста иштеп жүргөндө эле биринчи жолу ошол Бишкекке келип, Орто Сай базарынын жанында бир Босс деген кафе бар эле. Жайкы каникулда келип. Жайкы каникулда келип ошол жерде официант болуп иштедик. Анан биринчи жолу ошол жерде мындай иштегенде эмне кандай негизи турмуш, Бишкектеги турмуш кандай, ошону ошол жерден биринчи жолу көрдүк. Ал жерден да бир жакшы, мисалы, жайында келип бир 5700 сом таап кеттим эле да. 3 айда. 3 айда. Ал убакта мен үчүн чоң акча эле. Өзүмдүн кийим кечемди, дептеримди, китептеримди, мектебимди жапканга мүмкүнчүлүк болду. Анткени интернат лицейге биз 1000 сом, бир кап ун, анан бир кап картошка төлөчү келек да. Анан ошонун баардыгын жабып, ошонун баардыгын төлөп кеткенге мүмкүнчүлүгүм болду. Анан 2008-жылы мен бир кыялымдагы Америкага баруу, мен абдан чоң бир кыялым эле да. Америкага барууну абдан кыялдандым. Америкага баруунун баягы жогорку окуу жайларына да барса болот эле, бирок ал убакта лицейде эле бүтүлүп жогорку окуу жайларга тапшырып кетейин деп ойлогом да. Америкага. Америкага, бирок тил боюнча кичине кыйналгандыктан ал убакта бара алган жокмун. Анан бизде жана Work and Travel деген программалар чыкпады. Барып иштеп келүү боюнчачы. Анан ошого тапшырганбыз биринчи курста жүргөндө. Анан тапшырып, анан $600 Work and Travel компаниясына бериш керек элек. Ошону биринчи жолу биз Дордойдо иштегенге мүмкүнчүлүк бар эле, бир контейнерде. Ошол жерден иштеп тауып, анан $600 ал жакка төлөп, анан элчиликке баягы виза үчүн кирдим да. Киргенде элчи, ошол жерде консул бир эле суроо берди, эмнеге баратасың деп. Ошондой түшүндүрүп берсем, ал макул деп колун коюп берди да. Анан ал күн ошол жанагы Аскар Акаевич менен жолуккан күндөй эле да. Экинчи тарыхый күнүңүз. Экинчи тарыхый күн. Ал жактагы ошол элчиликтен чыгып, Манас проспекти боюнча ылдый жүгүргөн күнүм да. Анан элестетип атам азыр. Бирок андан кийинки маселелер, эми баягы виза маселеси, билет маселелери, акча табыш керек эле. Ошол убакта биз журналистикада жүрөт, силер барыңар таанып болуш керексиңер, Эркин Рыскулбеков деген мырза экөөбүз чогуу окучук, чогуу жашачык. Анан Эркинге ушинтип бөлүштүм, ушундай деп, бирок акча табуу маселеси бар эле, дагы бир $600 табыш керек элек. Ошону табалы деп, анан швейный цехка эртең менен окуйбуз, кечинде швейный цехке барып топчу тигебиз. Ар бир топчу билбейм, бир 30 сомбу, 20 сом тегерегинде эле да. Анан Эркин экөөбүз ошол түн менен иштейбиз ал жерде. Эртең күндүз келип окууга келебиз, түндө барып кайра топчу тигебиз. Ошентип отуруп бир $600 таптык ал жерден. Сөзүңүз каралжа, ага чейин Дордойдо сатуучу болуп иштеп аттыңыз, Сатуучу тарман. Анан ал акчаны табып, анан кээ бир жакын адамдар дагы кичине жардам берди. Алардын жардамы менен анан билет алып Америкага учтук. Бирок ошол акчаны канча убакытта таптыңыз? Бир 1,5 айдын ичинде болду эми. $600 студент кезиңизде. Эркин экөөбүз чогуу иштедик да. Эркин өзү тапкан акчалардын баардыгын мага кошуп берди да. Анан экөөбүз бир иштейбиз, бирок менин кеткениме акча чогултабыз да. Ошентип чогултуп, андан кийин Америкага кеттим эле. Барып Amusement Park деген бир компанияда иштедик. Ал компания мондай цирктар болот да. Сөзүңүз каралжы, Америкага жеткендеги кезиңизди айтсаңыз. Ошондогу сезимдер, самолеттон түшкөндө кандай болду? Мындай абасынан терең дем алып туруп, мындай кыялдарым орундалды деп кубансаңыз керек. Мен кыялымда ошол Америкага жетсем, Америкага барып биринчи күн мындай керебетте жатып, Америкага келдим десем, мен үчүн жашоонун бүткөн эле да. Анткени андан аркы жашоону элестете албачымын да. Эң чоң кыялым ошол. Кыялдын чеги ошол болчу. Бирок ошол барган күнү Чикагого чейин учуп керек элек, абдан көп саат учабыз да. Биринчи жолу учуп атам өмүрүмдө. Кыргызстандан эч жака чыккан эмесмин. Биринчи эле учушум Америкага учуш болду да. Анан колум чөнтөгүмө бир $400 тегерегинде салып, башка акчам жок. Ошону эле салып кеткен элем да. Анан учуп бардык. Учуп барып Американын баардыгы мындай таң калыштуу да. Баардыгы кызык. Аэропорттагы абдан чоң,
самолеттор дагы чоң, ичиндеги сервисти биринчи жолу көрүп атам. Анан чыгып аэропортко кирдик. Кирип аябай ысык мезгил эле да. Майларда учтук, майдын аягы учтук да. Ысык мезгил эле. Анан Чикагонун ичинде күтүп атам. Тозуп алчу адамдарды, анткени компаниянын өкүлдөрү тозуп алыш керек болчу да. Анан жок, анан бир балкон бар экен, балкондон чыгып көрөйүн дедим да. Мынтип ачсам эле ысык аба аябай бетиме урду да. Анан ысык аба уруп, анан абанын баягы жыттуу экенин, башка бир жыттар менен аралашкан экенин ошол жерден биринчи жолу көрдүм да. Анткени канализациядан бир абалар чыгып атат, машиналардан түтүндөр чыгып атат, ошонун баардыгы келип биринчи жолу ошол менен дем алдым да. Башкача бир аба менен дем алдым. Биринчи жолу дем алып атам андай аба менен. Анткени Кыргызстанда эч жакка чыкпагандыктан бир таза аба да, таза аба эле. Монда кирдеме жок, Бишкек дагы кир эмес эле. Анан биринчи жолу дем алып, мынакей Америка ушундай болуп турбайбы деп. Анан кайра кирип күтүп атам, компания жок, өкүлдөр. Чалсам албайт. Сарсанасыз. Анан түнкү 12 болуп кетти. Канча саат күттүңүз ошондо? Көп саат күттүм. Ошондо биз күндүз бир 14 жеттик беле, ушундай жеткенбиз да. Түнкү 12 чейин күтүп атам. Эч ким жок. Анан план кыла баштадым. Кантип кайерге жашайм? $450 бар. Канча күтөм дагы белгисиз. Анан ошентип отуруп, анан Чикаго менен аэропорттун ортосунда поезд жүрөт экен да. Бир жолу билет алсам, ошол поезд эртеменге чейин жүрөт экен. Ошону көрдүм дагы, анан биринчи жолу гамбургер жеп көрдүм ошол жерде. Тилди билчүсүз англис тилин? Тилди эми толук кандуу түрдө эмес, бирок өзүмдүн оюм айткандай сүйлөшкөндө, түшүндүрүшкөн деңгээлим бар эле да. Анан биринчи гамбургер сатып алдым. Гамбургер сатып алып, анан баягы кардын тойгузуп, кичине болсо дагы. Ошол жерде макбургерди биринчи жолу жедим да, Макдональдстан. Анан жалпы бир тамак $6 тегерегинде экен да. Анан план кыла баштадым. Поезд бир $3 тегерегинде экен. Анда күнүнө эгер бир гамбургер жей турган болсом, поездге түшө турган болсом, эгер 1-2 күн келбей кала турган болсом, мисалы таппай кала турган болсом, анда бир күнүнө бир $10 чейин коротууну чечтим да өзүмө. Анан ошентип поездде жаттым. Эртеменге чейин. Эртемен туруп гамбургер жейсиң, поездде жатасың. Ошентип бир 3-4 күндөй болду. Поездде жүрдүм жалаң гана. Баягы ал жакта мындай жатканга болбойт деп жатканга мүмкүнчүлүк бар, бирок $450 бар. Аны канчага чейин коротом, канчага чейин Америкада жүрөм, белгисиз да. Эч кимди тааныбайм, эч кимди билбейм. Анан ошол аэропорттун бир кызматкерлеринен сурандым. Ушундай компания бар эле, мени тосуп алмак эле. Чалып берип коесуңарбы депчи. Анан алар чалышты. Бир жолу анан ошол чалганга алды да тиги киши. Алып бизде бир мен уюшкан компания, Amusement Park деген компания эле. Цирк ачтар да, цирк уюштурушат. Алар мисалы бир шаарга келишет, атайын даярдалган жерлер бар. Ошол жерге жанагы биздеги ар кандай баягы ойноочу жайлар бар го. Ооба. Мисалы бизде Панфилов паркынын ичиндеги бүтүндөй эмеректердин бардыгын, балдар ойной турган жанагы темирлердин бардыгын алар бир күнүн ичинде куруп коюшат да. Бир күн же 2 күнүн ичинде куруп коюшат. Көчмө парк турбай демек, э? Анан кийин кайра башка жакка көчөт. Ушундай көчөт да. Анан ошол көчүп жүрүп орто жолдо план болбой калып, мени албай калыштыр да. Анан айтты тиги кишиге поездге билет алсын, Куинси деген шаар бар. Ошол жерге келсин депчи. Анан Куинси деген шаарга билет алдым. Анан түндө ушунчалык чарчагандыктан уктап калыптырмын да. Анан ар бир кишинин жанында табличкасы бар экен. Ошол шаарга келгенде ойготот да сени. Анан эртең менен түштө кеткенбиз, кечки 7-лерде ойготту мени. Келдиңиз депчи. Анан келдик. Анан турсам, кичинекей эле шаарча экен. Кичинекей шаарча, кичинекей эле өзүнүн вокзалы бар экен. Ошол вокзалдан чыктык. Көп киши чыктык, бирок жаштар чыктык да көбүнчөсү. Анан көрсө Чикагода окугандардын көбү өзүнүн каникулга чыгышып, анан үйлөрүнө келаткан экен. Анан ата-энелери тозуп болду, кайра эле эч ким жок да. Мен анан бир кыз калдык, экөөбүз эле, американка кыз. Анан турам, дагы жок. Анан американкага айттым, мени ушунда тосмогу эле, кайсыл жакка барып жайгашсам болот азыр, отель бар бул жерде депчи.
десем азыр кое туруңуз, атам келет деп койду да. Анан атасы бир аздан келди. Анан атасына түшүндүрүп берди, ушундай келген экен депчи. Анан отуруп, анан үйүнө алып кетип калды ал киши. Анан барсак, тиги кызды үйүндө тозуп аткан экен. Америкалык кинолордо көрсөңүз керек. Окууну бүтүп келсе, же болбосо каникулга келсе, там Welcome Christina, же болбосо ушинтип тозуп, атайын дасторкон жазып, үйүндөгү чоң атасы, чоң апасы, семьясы, үй бүлөсүн баары күтүп аткан экен. Анан экөөбүз келдик. Анан келсем, үйүн элдердин баардыгы мени бир башкача карайт. Ойлоду окшойт, тиги кыз болсо анан бир сүйлөшкөн жигити менен келди го депчи. Караса азиат. Анан жок деп анан түшүндүрүп, мен ушундай Кыргызстандан келдим эле, ушундай жумушка келдим эле, компаниянын өкүлдөрү тосуп алыш керек эле. Деп анан түшүндүрүп, алар эч кимиси Кыргызстан жөнүндө такыр маалыматы жок. Билишпейт. Анан интернеттен карай башташты, Google'дан. Интернет, Кыргызстан, Бишкек дешипчи. Анан караса, эми ал убакта көчмөндөр оюндары өтө элек, чоң долбоорлор өтө элек. Интернетте Кыргызстан жөнүндөгү англисче маалыматтар көбүнчө туристтердин калтырган маалыматтар экен да. А туристтердин калтырган маалыматтардын көбү дагы негативдүү болчу ошол убакта. Мен ош базардан кошелегим мурдап кетишти, мен тигип кетишти, бул кетишти дегенчи. Анан кичине баягы сестенишет алар дагы, кайсы бир өлкөдөн келди депчи. Ошентип анан сестенип мени карап отушту, бирок бир аздан кийин баарыбыз абдан жакшы, жайдары сүйлөшүп кеттик. Анан баардыгы уйкуга кетишти. Үй бүлөнүн атасы, апасы үчөөбүз калып абдан жакшы сүйлөшүп отурдук көпкө чейин. Анан бир 2 күн ошолордун үйүндө жүрдүм. Алар дагы чалышып атты, тиги компаниянын өкүлүнө. 2 күндөн кийин анан мени алып кетишти. Бирок күнүнө бир киного алып барышты, ресторанга алып барып кетишти. Мен баягы өзүнүн баласындай эле карап жүрүштү да. Анан компаниянын өкүлү келди. Анан компаниянын өкүлүнө барсам, ал жерде баардыгы эркектер экен. Бир мындай контейнерлерде жашашат, жүргөн машиналардын артында жашашат. Анан ошол жерлерде бир комнатасы бар экен, ошол жерден комната беришти. Машина беришти. Анан ошол жерде иштеп баштадым. Чоң конструкцияларды, чоң металл конструкциялардын баарын чогултабыз күнүнө. Анан бир 3-4 күндөн кийин эле, 1-2 чогулткандан кийин мен үйрөнүп кеттим да. Америкалыктар көбүнесе мындай өзүнчөлүк же өзүнчө иштеген бир касиет жок экен да, ошол жерден байкадым да. Кичинекей мелочь болсо дагы, кичинекей бир маселе болсо дагы чоңуна чыгышат да. Шеф келип көрсөтүп коесузбу? Шеф муну кандай болот депчи. Бир чети баягы адамдардын өмүрүнө байланышкандыктан мүмкүн сурашаттыр. Анткени эртең бир нерсеге жооп берип калбайын депчи. Анткени эртең бир чоң айлампа айланып аткан бир жер чыгып кете турган болсо, адамдар бирдеке боло турган болсо, ошол жооп берип калышы мүмкүн да. Бирок 3 күндөн кийин мен баарын айтып баштадым. Шефтен сурамай жок депчи. Өзүбүз кылалы. Көрсөтүп кетпеди. Буну жасайбыз депчи. Ал жактан да баштадык. Анан бир жумадан кийин ошол жердин начальниги чакырып айтты, сени бир бригадир кылбайынбы ушул группага депчи. Мен айттым, жок, бригадир боло албайм депчи. Анткени бригадир болсом эртең жоопкерчилик чоң эле. Эми баягы көп тажрыйбам жок болгондуктан бригадир болгон жокмун да, бирок ушундай сунуш келди да. Анан ошол башкарып, көп нерселерди башкарып жүрдүм. 1 айдай. 1 айдан кийин жумуш баягы мен аны тандап алган себеби бир канча штаттарды кыдырмак да. Анан мен кыдырып Американын көп жерлерин көрүп кетейин деген оюм бар эле да. Анан жумуш баягы бир чети кызыктуу экен, бирок ошол эле мезгилде абдан кир да. Баягы жуунасың, бирок жууна турган жерлериң дагы кир да. Анткени эркектер баардыгы көнүп калышыптыр да баардыгы. Анан мен кичине тазалыкты жакшы көргөн киши элем. Ошон үчүн бир канча балдар болуп, анан ошол жерде Түркиядан да келген балдар бар эле. Ошолор болуп башка жакка кетин чечтик, анан башка жумушка, анан отельге барып, башка бир штатка барып, отельде иштедик, ресторанда иштедик. Анан ошол балдардын көбү ошол жерде калып калды. Анан калып калуу мүмкүнчүлүгү бар эле. Окууга тапшырып, анан бирок менин кыялым дагы мамлекеттик кызмат эле. Мамлекеттик кызматка келип орношууну кыялданчумун эле. Ошондуктан ал жерден кайра Кыргызстанга кайтып келдик. Канча жыл жүрдүңүз ал жакта? Жыл жүргөн жокпуз, 3 ай жүрдүк. 3 ай каникулдук мезгилде жүрдүк. Эмнеге аз убакытка же ошол? Ал программа ошондой эле да, 3 айга эле келип кетесиң да. Бирок мен бараткан кыргыздардын көбү калып калып атпай ал жердечи. Анан мен мамлекеттик кызматта өзүмдүн ишимди көрүп аткам, мамлекеттик кызматта өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү көрүп аткам. Ошондуктан келип
Анан бул жакта иштерибизди уланттык да. Иш сапар менен, иштер менен мен бир Ысык көлгө барып калып, анан ошол жерде көчмөндөр оюндарынын негиздөөчүсү, көчмөндөр оюндарынын баштаган адам Асхат Акибаев деген адам бар. Ошол адам менен таанышып калып, ал агай айтты, ушундай биз абдан прогрессивдүү, жаңы ойлонгон, чоң долбоорлорду ишке ашыра турган команда топтоп атабыз. Көчмөндөр оюндарынын ишке ашырганга деп. Анан 2014-жылы май айында, жок, апрель айында мен ушул көчмөндөр оюндарынын командасына кошулдум. Ошол жерде атайын секретариат түзүлгөн, аны даярдоо боюнча. Ошол секретариатка кошулуп, анан май айынан баштап биз сентябрь айына чейин көчмөндөр оюндарына даярдыктарды баштадык. Ал убакта көчмөндөр оюндарын эч ким билбейт. Кыргызстанда көчмөндөр оюндары жөнүндө эч кандай маалымат жок. Биринчи жолу массалык маалымат каражаттарына жарыяланды. Ат майданын даярдаш керек элек. Дүйнөлүк өлкөлөрдү чакырыш керек элек. Оюндардын түрлөрүн бүтүндөй иштеп чыгыш керек элек. Ошол жумуштар менен алек болдук. Анан сентябрь 2014-жылы биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын ийгиликтүү ишке ашыргандан кийин биз мындай ичибизде биз дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Биз дагы ушундай долбоорлорду ишке ашыра алат экенбиз деген ой келди да. Анткени 2005 биздеги саясий окуя, 2010 биздеги саясий окуя. Элдердин көбү мамлекетке ишенбейт. Элдердин көбү сыртка чыкканга аракет кылып калган мезгил да. Анан биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндардан кийин биз социалдык тармактарда, интернетте абдан көп жаш балдардын комментарийлерин көрдүк да. Биз дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Чоң долбоорлорду ишке ашырганга мамлекеттин күчү жетет экен. Биздин көрсө уникалдуу тарыхыбыз бар экен, уникалдуу маданиятыбыз бар экен. Бул маданиятты көрүүгө көп өлкөлөр кызыктар экен. Көптөгөн туристтерди таң калтыра алат экенбиз деп. Биринчи жолу ошол жерлерде көптөгөн комментарийлерди окудук. Ал нерсе бизге абдан чоң шык берди, абдан чоң дем берди, жаңы долбоорлорду ишке ашырып баштаганга. Анан көбүнчө ошол туризм менен алек боло баштадык ошол учурларда. Ошондон кийин сөзүңүз каралжы, көчмөндөр оюну бүттү. Анан сиз кайсы кызматка келдиңиз? Ал убакта ошол убакта ассоциация курортов Кыргызстана деген бар эле. Кыргызстандагы курортторду бириктирген ассоциация. Ошол жерге баягы жетектөөчү кызматка келдим. Ал эми коомдук уюм. Биз баягы курорттор менен алек бололу дедик. Биз Кыргызстандагы жайгашкан курортторго инвестициялар тарталы дедик. Чоң компанияларды алып келели дедик. Өзбекстандан, Россиядан чоң кардарларды алып келели дедик. Ошолор менен алек болуп жүргөн учурда мага ушул туризм департаментинин директору оруну бошоп калып, анан ошол жерге сунуш келди. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарды көрдүк, команданы башкаруу жөндөмү, ошол убакта уюштуруучулук жөндөмү, кээ бир маселелерди чечүү жөндөмүнө кароо менен сизди ушундай көрүп атабыз деп мени чакырышты. Ал убакта 26 жашта элем. Министрдин орун басары, туризм департаментинин директору. Анан мен макулдугун берип, ал убакта Темир Алгенбаевич Сариев премьер-министр болуп келди эле Кыргызстанга. Ал кишинин колу менен мен туризм департаментине 2015 бардым. Жогоруда айткандай эле, ошондой жаш куракта мындай чоң кызматтарга келүү бул өтө оор. Сенин билимиң бар болсо дагы, тажрыйбаң бар болсо дагы өтө кыйын да, айтор. Анан сиз ошондо өзүңүздүн күчүң менен келдим деп ойлойсузбу же балким тааныш, карым-катнаштагы болдубу? Мисалы, тааныштарды күтүү бул тармакта деле дипломатиялык жактан деп деле айтып калдыңыз, Тааныштарды күтүү бул өзүңө дагы кошулган бир чоң инвестиция деп айтылат экен да. Балким сиз дагы тааныштарды күтүп, алар аркылуу келип кызматка ушундай болгон жокпу? Сөзсүз түрдө бир кызматка жөн эле келбейсиң. Же бирөө сунуш кылат, же бирөө айтат, же болбосо ой пикирин айтат. Ошого жараша анан ошол учурлардагы башчылар чечим чыгарат да. Мен да азыр мисалы бир жакка мисалы кадрларды караганда бир канча адамдар келип сунушташат. Бул кадрды карап көрбөйсүңбү? Бул бай мен туугандарым эмес, жакын адамдар эмес. Ошол чөйрөдө жүргөн, ошол ишмердүүлүк менен бирге алектенген,
же болбосо булакка чейин ишиңди көрүп калган инсандар келип кеңеш бериши мүмкүн да. Менде да ушундай болду. Көчмөндөр оюндарында жүргөн кээ бир инсандар атайын сунуш берип, же болбосо өз ой пикирин айтып, түрткүлөгөн мезгилдердин жыйынтыгында мен ойлойм келдим деп ойлойм. Бул бирок баягы бул тааныштык эмес. Бул мындай жашоодогу практика да. Бул бизде эле эмес. Бул бүтүндөй дүйнө жүзүндө ушинтип келет. Анткени кадрлардын баардыгын мисалы өлкө башчысына келген инсан билбеши мүмкүн. Же болбосо өкмөт башчысына келген инсан билбеши мүмкүн. Ал тармакта иштебеши мүмкүн. Ошол ал тармакта жүргөн инсандар менен кеңешет. Бул жакка кимди көрүп атасың? Бул жакка кимди көрөт? Тармакта лидерлер ким болушу мүмкүн? Же болбосо өсүп келаткан жаш кадрлардын арасында кимдер бар? Ошентип издейт да. Ошондой издеп аткан учурда мен ойлойм мен дагы бир адамдар түрткү берди го деп. Анан ошонун жыйынтыгында келдик. Анан келип ал жерде жакшы бир команда түзүп, жакшы бир жыйынтык көрсөттүк. Демек сиз команданы жаңыладыңызбы? Толук кандуу түрдө жаңылаган жокмун. Бирок ошол жерлерде бир-эки мындай чечим чыгаруучу жерлерге атайын кишилерди алып келдим. Анан калганы ошол жерде команда менен иштештик. Анан бул суроону бергенимдин дагы бир себеби бар. Мисалы, цирктин дагы жетекчисин алып койдум. Коррупциялык иштерге байланыштуу буга чейинки министрлер эч бири тие алган эмес деп дагы айтканыңыз бар. Демек, баягы өзүңүздүн билимиңизге, тажрыйбаңызга таяндыңызбы же кимдир бирөөгө таяндыңызбы? Эми баягы азыркы жумушта дагы, булакка чейин иштеп кеткен жумуштардын көбүндө дагы мен жеке өзүмдүн ой пикириме, анан ичимдеги болгон мындай сезимдериме, интуицияга көбүнчө таянам. Булакка чейинки жасаган кадамдардын көбүндө мындай жаңылыштык кетирген жокмун деп эсептейм. Эми жаңылыштык болгон учурлар дагы бар. Кээ бир кадрлардан. Бирок көбүн эсе жаңылыштык кылган жокмун деп эсептейм. Циркти алууда дагы, башка мекемелердеги директорлорду алууда дагы ошол жердеги болуп аткан булакка чейинки ишмердүүлүктү анализдеп, кетирилген каталарды анализдеп, анан чечим чыгаргам. Бирөө айтып, же болбосо бирөө басмырлаган жок. Бул эми жеке анализден келип чыккан, же болбосо ошол министрлик же департамент же мамлекеттик орган берип аткан анализдин жыйынтыгында, сурамжылоонун жыйынтыгында бир чечим чыгарабыз да. Демек, сиз өзүңүз гана чыгарбайсыз, Жакшы. Мисалы, азыр көпчүлүгүбүз байкап атабыз. Сиз айтканыңыз бар, мурун туризм жакка көбүрөөк көңүл бурсам, азыр 10% көңүл бурам, калганы бүт маданиятка депчи. Спорт өзүнүн баягы нугу менен кете берет экен. Анан мисалы маданият тармагында аябай эле көп конфликт болуп кетип атат, ар кандай жаңылыктарды көрүп атабыз дегендей. Анан сиз тараптардан, деги ушул министрлик тараптан унчукпоо гана да, мындай тынч гана өтүп кетет. Анан эмнеге комментарий бербейсиздер, эмнеге өзүңүздөрдүн маданият өкүлдөрүн коргоп калбайсыздар дегендей, ушул тууралуу айта кетсеңиз. Маданиятта негизи эле мындай кагылышуулар абдан көп болот. Анткени көбүн эсе сезимтал инсандар. Кээ бир болуп аткан кубулуштарды абдан жакын кабыл алышат. Анан болуп аткан кубулуштарды бүтүндөй денеси менен, бүтүндөй жан дүйнөсү менен өткөрүп, анан бир жыйынтык чыгарышат да. Ошол учурларда ар кандай эмоциялар чыгып кетиши мүмкүн. Ал эмоциялар чыгып атканда баягы бүгүн бирди эмоция менен айтып атсаң, эртең ал басылып калышы мүмкүн. Ошондуктан Маданият министрлигинин негизги максаты бирөөнү дагы басмырлабастан, же бир жактын талабын талашпастан, орто жолдо акыйкаттык бир чечимди чыгарып берүү деп эсептейм. Ошондуктан биз конфликттердин ичине көбүрөөк аралашпай, ичине кирбегенибиздин себептеринин бирөөсү ошол. Негизи аралашыш керекпи? Акыйкатты көрсөтүп берүү болуш керек деп эсептейм. Болуп жатабы азыркы учурда? Көбүн эсе болуп жатат. Көбүн эсе болуп жатат. Мүмкүн кээ бир жерлерден биздин да катачылык кеткен учурлар бар. Мисал келтире кетсеңиз. Министрликтин катачылыктар кеткен учурлар бар. Мисалы,
Былтыр мисалы жанагыл театр, опера, балетте болгон окуя. Эки жактын тең катасы бар. Театр буга чейин эрежелердин бүтүн тактап, аныктап, керектүү укуктук ченемдик документтерди чыгарып койбогондугунан ошол конфликт келип чыккан. Бирок ал конфликттин ичинде театрдын ошол кетип калган артисттеринин дагы күнөөсү бар. Анткени алар макул болуп коюп, бүтүндөй көрүүчүлөр залга чогулган мезгилде баш тартышкан. Биз чыкпайбыз депчи. Ооба. Ошондуктан эки жактын тең күнөөсү бар. Ошол эки жактын тең күнөөсүн анализдеп, ортого ынтымакка чакырып, укуктук ченемдик актылардын баардыгын ордуна коюп, артисттердин күнөөсү болгондун күнөөлөрдүн баардыгын атайын белгилеп, анан бир ынтымакка чакырып, улантып кетүүгө алып кетиш керек элек. Бирок бир тараптуу каралып, бир тараптуу дебейлик, бир жааттан каралып, бирок ошол эле мезгилде артисттердин баардыгы өзү каалоосу менен арыздарын жазып кетип калган да. Ошолорду мүмкүн болушунча эми баягы театрды алып калганга аракет жасалыш керек эле, бирок ошол нерсе жасалган эмес. Бул Маданият министрлигинин катачылыгы болуп калдыбы же буга чейин эмне себептен көзөмөлдөнбөптүр? Ооба, Маданият министрлигинин катачылыгы ошол маселеде. Коммерциялык долбоорлор көп жылдан бери, мисалы, опера жана балет театрында ишке ашырылып келген. Бирок ошолордун эрежелери буга чейин сакталган эмес, ошолор такталган эмес. Ошолор иштелип чыккан эмес. Ошолор чыкпагандыктан конфликт келип чыгып атат да. Маданият министрлигинин көзөмөлүндө болгон эмес, көзөмөлдөн дагы ошолор жасалып чыкпагандыктан бул конфликттин алдын алууга мүмкүнчүлүк бар эле да. Бүгүнкү күнү дагы жакшы бир жаңылык уктук. Түркия мамлекетинде буюрса көчмөндөр оюну дагы өтөт экен. Анан буга даярдыктар кандай көрүлүп жатат азыркы тапта? Даярдыктар боюнча буга чейин Түркия мамлекети расмий түрдө бериле эле маалыматты. 2021-жылы болмок, билесиздер. 2022-жылга жыл калды эле. Бирок кайсыл айда болот, кандай форматта болот, канча команданы күтүп атат, ошолор боюнча маалыматыбыз жок эле. Кече күнү гана расмий түрдө биздин ошол жерде өкүлдөрдүн социалдык тармактарга берген маалыматы боюнча гана маалымат алып атабыз, кандай боло тургандыгы жөнүндө. Бирок конкреттүү спорт тараптан мындай болот, маданият тараптан мындай болот деген бизге азыр кагаз келе элек. Бирок биз даярдыктарды алдын ала көрүп атабыз. Өзүбүздүн командаларды даярдап атабыз. Спорт боюнча командаларды даярдап атабыз. Маданият боюнча чеберлерибизди даярдап атабыз. Ошондуктан биз эгер кагаздар келе турган болсо даярбыз десек болот. Бирок кайсыл форматта, кайсыл көлөмдө жана кимдер катыша тургандыгы жөнүндө азырынча белгилүү боло элек. Жакын араларда биз Түркия мамлекетинин маданият министри менен жолугабыз. Кыргызстанда же Түркияда барасыз? Түркияда жолугабыз. Ошол жерде деталдуу түрдө сүйлөшүү болот. Ошол сүйлөшүүдүн жыйынтыгында мен ойлойм Кыргызстанга келип жарыялап, анан командаларды даярдап баштайбыз. Бул жаңы жылга чейин берген маегиңизде бар экен. Жаңы имараттарды салынат, театрлар салынат деп, анан бул тармакта ошо маданият тармагында кандай жаңыланууларды киргизейин деп атасыз, учурку планыңызда кыскача айта кетсеңиз. Эми мамлекет акыркы жылдарда азыр биринчи жолу мындай минус менен эмес, плюс менен чыкты мамлекеттик бюджет. Профицит менен чыгып атабыз. Анан азыр мына өкмөт башы дагы айтты, өлкө башчысы да айтып атат. Жакшы бир абал келе атат. Каражат боюнча. Сөзүңүз каралчы. Буга чейин эмне себептен каражат жаатында проблема болгон? Ал эми азыркы учурда кантип жакшырып келе атат, мисалы, бир жыл аралыгында бат эле. Эми бул мамлекеттик органдардын иштеши. Өзүңүздөр билгендей, буга чейин көп акчалар суммасы мамлекеттик бюджетке эмес, чөнтөккө кеткен учурлар абдан көп. Биринчиден, экинчиден чоң мамлекеттик ишканалар өздөрүнүн каржы булактарын же болбосо каржы көлөмдөрүн жашырып келип, мамлекетке бербей келген учурлар көп. Мынакей президент Садыр Нуркожоевич да жакында эле коопсуздук кеңешинин жыйынында айтты, кайсыл мамлекеттик органдар буга чейин 500 миллион берип келе турган болсо, азыр 1,5 миллиардка чейин чыккан учурлар бар, а миллиард каякта жүрдү эле буга чейин депчи. Ошонун өрнөктөр көп аябай. Ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө бюджетке келди.
бюджетке келип бүгүнкү күндө оң бюджет менен чыгууга мүмкүнчүлүк алдык. Азыр кумтөр дагы мамлекетке өтүп атат, анын акчасы дагы келе турган болуп атат. Эгер ошолордун баардыгын жыйнап келе турган болсок, анда көптөгөн тармактарды бүгүнкү күндө оңдоп кетүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мамлекет маданият тармагына көп акча сала элек, көп жылдан бери. Ооба. Бир дагы жаңы театр сала элекпиз. Эми таласта салынды. Бирок баягы жогорку деңгээлдеги, мамлекеттик деңгээлдеги театр сала элекпиз. Ошондуктан биз айтып атабыз, келечекте Бишкекке кеминде бир жакшы бир жаштар театр керек, бир жакшы бир концерттик чоң зал керек, бир драмалык театр керек, жана азыркы болуп аткан драмалык, музыкалык театрлардын баардыгын оңдоп кетиш керекпиз деп. Муну азыр акыркы 2-3 жылдан бери оңдоп атабыз. Жакын араларда Кыргыз драма театрын ачабыз. Орус драма театры азыркы учурда ремонтко киргизилди. Бабур театры быйыл бүтөт. Эгер ошонун баарын бүтө турган болсок, Кысык көл театрын быйыл дагы бүтүргөн жатабыз. Жалал Абад театрынын ремонту эле калып атат. Калган театрлардын баардыгын оңдоп түзөө иштерин баарын бүткөрөбүз. Музейлер боюнча дагы ошондой оңдоп түзөө иштерин бүткөрүш керекпиз. Корпоратив музей Бишкектин борборунда турат. Уникалдуу канча деген сүрөттөр ичинде турат. Ооба. Ошолорду келген туристтердин көбүнө көрсөтүш керекпиз. Өзүбүздүн калкыбызга көрсөтүш керекпиз. Ошолордун баардыгын жакшылап, жакшы бир жогорку деңгээлдеги стандарт калып келели деп атабыз. Анан азыр эми санариптик доор. Ооба. Санарип музейди ишке киргизели деп атабыз. Санарип китепкананы ишке киргизели деп атабыз. Санарип музыканы ишке киргизели деп атабыз жогорку жерлер үчүн. Бул негизи планга кирдиби же сөз менен айтылып атабы? Жок, кирген. Мен киргендерди айтып атам да. Планга кирип биз жумуштарды баштап аткандарды айтып атабыз. Анан жок, жана куруу маселеси кире элек. Анан азыр сүйлөшүү жүргүзүлүп атат. Калган маселелердин баардыгы кирген. Анан соңунда мындай суроо болсун. Кыскача жооп бергенсеңиз, учурда жаңы өкмөт курулду, жаңы депутаттар келди дегендей, баягы министр катары же жөнөкөй жаран катары дагы купулуңузга толдубу? Кандай состав чогулду? Өкмөттө Кыргыз Республикасынын азыркы өкмөтү. Азыркы өкмөт. Абдан профессионалдуу өкмөт. Мен ойлоп атам, мындай акыркы мезгилдерде коомдо буну алсаңар экен, буну алып келсеңер бир иш жасайт эле деген адамдардын көбү бүгүнкү күндө өкмөткө келди. Мүмкүн өкмөт азыр көп кишилерди чыгарбай жаткандар. Эми өкмөттүн өзүнүн аппараты жөнүндө айтып атам да. Президенттик аппарат жөнүндө айтып атам. Мен азыр президенттик аппаратта ошол коомдо демилгелеп буну ишке ашырсак экен деген инсандардын көбүн азыр президенттик аппаратта көрүп атам. Аларды эми азыр президенттик аппарат чыгарган жок. Бул келди эле, бул биздин бөлүм башчы болду деп. Бирок азыр карап көрсөңүз, абдан профессионалдуу адамдардын көбү ошол бөлүм башчы же болбосо бир башкармалыкты жетектеп келишти. Азыр иштөө мен баягы салыштырып келе турган болсом мурдагы өкмөттөр менен. Анткени мурдагы өкмөттө да иштедик. Ооба. Азыркы өкмөттө да иштеп атам да. Эффективдүүлүк жана документтерди кабыл алуу ылдамдыгы бир 5 эсе ылдамыраак башкага караганда. Анткени мурда кээ бир маселелерди чечиш, кээ бир стратегиялык документтерге кол коюш, кээ бир өкмөттүн чечимин чыгарыш бир канча айлап созулуп кетчү эле да. Азыр андай маселе жок. Азыр мынакей өкмөт башчы дагы айтты, бир дагы кагаз өкмөттүн аппаратында жатты деген сөз болбосун деп. Азыр чечимдин баардыгы министрликтерде даярдалат. Чечимдин баардыгы министрликтерде макулдаштылат. Өкмөткө киргизилет, өкмөт бир күн ичинде кол коюп берүүгө даяр. Ошондуктан азыр ылдамдык абдан тез. Чечим кабыл алуу ылдамдыгы абдан тез. Эффективдүүлүгү абдан жакшы. Ошондуктан кичине убакыт керек болуп атат. Старт берилип кеткенге, бирок старт берилди. Жакын араларда мындай чоң жакшы долбоорлор ишке аша баштайт Кыргызстанда. Ал эми депутаттар боюнча. Депутаттардын көбү менен тааныш эмеспиз азыркы учурда. Эми мен тааныган бул убакта коомдо жүргөн инсандардын көбүн көрүп атабыз. Жаш балдар, жаш мындай өзүнүн коомдо көрсөткөн инсандардын көбү келди. Бул акыркы болгон шайлоонун жыйынтыгы жана эффективдүүлүгүн кандай болбосо дагы көрдүк. Кемчиликтер болду. Системада кемчиликтер болду. Кээ бир учурларда мүмкүн билинбесе дагы мындай таркатып кеткен учурлар дагы болду, аны дагы көрүп аттык. Бирок
жалпысынан алганда системанын эффективдүүлүгүн көрдүк. Акчасы жок, эч кандай таасири жок, бирок коомдо орду бар инсандардын көбү азыркы учурда парламентке келди деп эсептейм. Бул парламент менен азыр мындай тыгыз абдан иштеп кызуу иштеп баштай элекпиз. Бирок иштеп баштагандан кийин көрө жетарбыз. Бирок үмүт бар. Бир жакшы парламент болуп берет го деген үмүт бар. Чоң рахмат сизге, маегиңизге. Чындыгында баягы бул берүүбүзгө дагы алгачкы сизди тандап алганыбыздын себеби дагы ушундай бир чын жүрөгүңүздөн, жан дүйнөңүздү ачып ушунчалык сонун жооп бердиңиз. Ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Биздин үмүтүбүз чоң, сиздердей болгон жаш министр жана дагы баягы эл өкүлдөрүнөн анан албан ийгиликтерди каалайбыз ишиңизге. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат.